Жума күнү дозок күйбөйт экен. Жума күндүн урматын көрүп коюңуз. Кыяматта эмес, бу дүйнөдө турганда. Себеп кыяматта уже күйгөндөн кийин ал токтобойт ал. Бирок мына жакта азыркы мисалы мына жакта. Бу дүйнөдө жума күн болот го, все, дозокто күй токтойт экен. Калган күндөр анан кийин кайра күйө баштайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт. Дозок жума күндөн башка күнү күйгүзүлөт. Жума күнү жок. Күйүп өрттөнүп кайнаганы жума күндөн башка күн. Аллама Мунави рахматуллахи алейхи айтканда, жума күндөн башка күндөр күйөт, анткени жума күнү дозок өрттөнбөйт экен. Дозок өрттөнбөйт экен. Башка күнү өрттөнүп кайнап күйөт экен. Жума күнү өрттөнүп күйбөйт экен. Жума күнү дозок өрттөнүп күйбөйт экен. Алла. Албетте андан мурат минху сажру джаханнам фи дунья. Бу дүйнөдөгүсү деген. Ал эми ал-ан фи дунья кабла йаумал кыяма. Кыямат күнгө чейинкиси да. Ал кыямат күнү отурган болсо, болду. Ал жакта күн сайын, саат сайын, минута сайын, секунд сайын күйгөн, күчөгөн да. Тиякта. Бир да күнү дозокуларга азап азайбайт дагы, өчүп калбайт дагы, дозок күйгөн, күчөйгөн дейт. Качан? Кыямат күнү дозоктого түшкөндөргө. Аллахым баарыбыз сактасын. Аллахумма ажирна минан нар. Айтыңыздарчы? Аллахумма ажирна. Я Алла, баарыбызды дозоктон сакта деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге айткан, силер намаз окуганыңарда салам бергенге чейин 4 нерседен паана тилегиле. Паана тилегиле дегени 4 нерсени сактанууду Алладан сурагыла деген сөз. Тааввазу мин арба, 4 нерседен. Кайсы нерсе экен? Биринчиси, Аллахумма инни аузу бика мин адаби джаханнам, ва мин адабил кабр, ва мин фитнатил махья вал мамат, ва мин шарри фитнатил масихид даджал. Мына 4-өнү дуа кылганыңыздан кийин анан салам бере берет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Бирок тилекке каршы биз бүгүн дуа жаттабайбыз. Дуа жаттасак окубайбыз. Окусак эсибизге келип, эстеп, ошону сезип окубайбыз. Окуп бардыгын жакшылык болсак башка менен бөлүшпөйбүз. Мына кемчиликтер бизде. Ошон үчүн иншалла жаттайлы, амал кылайлы, окуйлу. Мейли фарызга жетпей калсаңыз, жетпей каласыз. Хотя бы мейли сиз ар бир 2 рекетте окуй албасаңыз да, хотя бы ушу багымдатта, пешинде пайгамбарыбыз айтып атат, ар бир намазда деп атат. Фарыз, важип, сүннет, нафил кайсы болсо дагы. Аллахумма инни аузу бика мин адаби джаханнам. Я Алла, мени дозоктун азабынан сакта, кабырдын азабынан сакта, өлүм менен жашоонун фитнасынан сакта, даджал жамандын фитнасынан сакта. 4-төө. Ушу фитналардан сакта деп атат.